Суунун таңкыстыгы, электр энергиянын каатчылыгы, кыштын катаалдыгы быйылкы жылы кыргыз элин сыноодон өткөргөнү турат. Ал эми кыргыз өкмөтү элди электр энергиясын көмүр аркылуу үнөмдөөгө чакырды. Мындан улам Бишкектеги көмүр саткан жайларда алармандардын аягы үзүлбөй жатат. Заказдар көөлө болот, өчүрөт тияк. Машиналар өчүрөт. Кичине кымбатыраак болот, эми 3,5 болсо жакшы болот эле да. Азырдан алып койсо арзаныраак, эми кийин да кымбаттайт да. Свет жок болсо ушу биздин эң эле главный көмүр да желүүдө жашайт. Адистер Кыргызстандын өзүндө өндүрүлгөн көмүр кыштан чыгууга жетет, баасы көзөмөлдөнөт деп ишендирсе, айрым эксперттер көмүрдүн баасы кескин өсүп кетип, элдин жашоо тиричилигине олуттуу залака тийгизет деп эскертишүүдө. Бүгүнкү күндө ошо монополия жөнгө салуу агентство ошо кеби көп мынагу көмүр казуу ишканаларга ошо тиги чекит коюп атат. Мен ойлойм бул туура эмес. Не дегенде бул азыр бүгүн рынок экономикасына биштеп атабыз. Ошо негизинде ошо тиги көмүр энергия өндүрүш үчүн ошо тиги ишканаларга көбүнчө менчик ишканаларга ошо тиги биз кайта шарт түзүп бериш керекпиз. Канча көп көмүр өндүрүлсө, ошончо баасы арзан болот. Бүгүнкү күндө жалпысынан Кыргызстанда 117 компания көмүр казууга лицензия алган. Иш жүзүндө алардын 40ка чукулу гана иштегени белгилүү. Алардын 10го жетпеген компаниясы мамлекет карамагында. Ошол жерлерде азыр көмүрдүн өсүп баратканына байланыштуу биз ошол маалыматты өкмөткө жөнөтүп атабыз. Күнүгө ошол биздин кызматкерлер базарларды кыдырып, ошол мониторинг жүргүзүп атат. Монополияны жөнгө салуу агенттиги коюп берген баа боюнча, быйыл мамлекетке тиешелүү ишканалар көмүрдүн майдасын 1200, кесегин 1300 сомдон сатууга тийиш. Алып саткан көмүр базаларында, точкаларына ошол мамлекеттик көзөмөл киргизүү боюнча укугу бар. Азыр ошол укугунан пайдаланып, ошол өкмөттүн чечиминин долбоору талкууда жүрүп атат. Министерство ведомстволор эгерде ошол токтом кабыл алынса, анда биздин агентство тарабынан ошол баардык 100 компанияга көзөмөл киргизилет. Андан башка да ошол жерлерде көмүрдү сатуу базаларында дагы көзөмөл киргизилип, ошол учурда биз айта алабыз, конкретно кайсы шаарда, кайсы региондо көмүрдүн баасы канчадан максимальный предел болуш керек деген. Учурда Кыргызстандын көмүр сатуучу базаларында таш көмүргө болгон баанын көрсөткүчү: Кара кече 4000 сом, Шабыркүл 3600 сом, Кара жыра 3500 сом, Караганда 3200 сом. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин сунушу менен өкмөт башчы Жомарт Оторбаев калкка кайрылуу менен чыгып, 3 фазалуу электр энергиясын колдонгон абоненттерди өчүрүүлөрүн билдирип, жылуулуктун башка булагына өтүүгө чакырган. Мындай кадамдарга баруунун башкы себеби электр энергиянын таңкыстыгы себеп болгон. Учурда быйылкы кыштан кыйналбай чыгуу үчүн 2 миллиард 400 миллион киловатт электр энергиясы керектелүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөдө татаалдашкан энергетикалык кырдаал боюнча билдирүү жасады. Өлкө башчысынын кайрылуусунда булар айтылат. Кыргызстандын жарандарынын энергетикадагы кризистик абалга байланыштуу тынчсыздануусуна кошулам. Тилекке каршы өкмөттүн пассивдүү позициясы, энергетика жана өнөр жай министрлиги кышка карата даярдык маселелерин терең иштеп чыкпагандыгы, чиновниктердин жоопкерчиликти мойнуна алуудан корккондугу терең ойлонулбаган чечимдерге алып келди. Элибиз суунун аздыгынан улам Кыргызстандын өз электр энергиясын иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү кыйла төмөндөгөнүн жакшы түшүнүп турат. Ошол эле учурда кыштан кыйналбай чыгуу үчүн жетишпей жаткан 2 миллиард 400 миллион киловатт саат электр энергиясын чиновниктердин өнөр жайдын жана калктын эсебинен электрин өчүрүү аркылуу чечүү тууралуу кадамын терең жаңылыштык деп эсептейм. Мен өкмөткө электр энергиясынын кошумча көлөмдөрүн коңшу өлкөлөрдөн сатып алуу маселесин иштеп чыгууну тапшырдым. Албетте, сатылып алынган электр энергиясы өзүбүздүкүнө салыштырмалуу кымбат болоору түшүнүктүү. Бирок кыргызстандыктардын көпчүлүгү электр жарыгы, жылуулук, телевидение жана башка тиричилик шарттарысыз отурганча импорттук электр энергиясына төлөөгө даяр экенин билем. Ошондуктан өкмөт тарифтик саясатты кайрадан карап чыгып, тиешелүү оңдоп түзөтүүлөрдү киргизүүгө милдеттүү.
Анын үстүнө сот дагы азыркы тарифтик саясатты бекитүүдө мыйзам аркылуу каралган жол-жоболордун бузулушун аныктады. Өкмөт элге чындыкты айтууга тийиш. Эгерде энергия системдин коопсуздук ишин камсыздоо үчүн электр энергиясын убактылуу өчүрүп тууралуу зарыл болсо, бул тууралуу ачык айтыш керек. Бирок кандай гана чектөөлөр болбосун, биринчи кезекте карапайым элдин кызыкчылыктары корголууга тийиш.